Окуучулары турмушта туура багыт алып, мыкты адистерден болуп чыкса, педагогдун сыймыгы, эмгегинин бааланганы. Бул сапар бир катар мугалимдер сыйлыкка арзыды. Жогорку окуу жай 40 жылдык тарыхында аты да заты да 4 жолу өзгөрдү. Алгач билим берүү жайы СССР Министрлер Советинин 1979 жылдагы чечими менен орус тили жана адабияты институту болуп ачылган. 1992 жылы Тилдер жана гуманитардык илим институту 2 жылдан соң Бишкек гуманитардык университетине айланган. Быйыл тантарда Бишкек мамлекеттик университети макамына ээ болду. Окуу жай ачылгандан бери кесипкөй адистерди уядан учурду. Эң биринчи иретте билим берүүнүн сапатын көтөрүү, анан мамлекетибизди өнүктүрүүгө жөндөмдүү мыкты адистерди тарбиялоо жаатында дагы мындан ары дагы уланта беребиз. Бардык жерлерде, мектептерде, окуу жайларда, бардык жерлерде биздин студенттер бизди уят кылбай, биздин университеттин кадыр баркын түшүрбөй, эл үчүн ак кызматын кылып келе жатышат. Учурда университетте 9 факультет бар. Мында студенттер дүйнөнүн 16 тилинде 30 багыт жана адистик боюнча билим алышат. Көбүнчө тил үйрөтүүгө басым жасалган. Пришли в этот университет. Мен окуу жай ачылгандан тарта эмгектенип келем. Көп эмгек жумшадык. Анан жигердүү иштеп каалоо күч болчу. Көп нерсени жасоого жетиштик. Мына азыр белдүү окуу жайдын бирине айланды. Биздин факультет эле 15 миңден ашык орус тилчи мугалимдерди даярдап чыгарды. Билим уя замандан артта калбай сан ариптештирүү жолдорун жайылтууда. Быйыл республикабызда жанагы сан эриптештирүү программасына ылайык биз дагы ошого өтүп, азыркы учурда көп нерсенин баарын цифровизация процессине көңүл буруп атабыз. Окуу куралдарды ошонун баарын баягы электрондук форматка өткөзүп, ошону сан эриптештирип атабыз да. Бишкек мамлекеттик университети чет өлкөлүк өнөктөштөр менен да тыгыз кызматташат. Окуу жайда бир нече улуттун илимий борборлору иштеп, 30дан ашык өлкөдөн студенттер келип билим алат. Уланбек Тиканбаев, Азамат Кыдыр Токтоев, Ала-Тоо 24.